кечиңиз менен ардактуу көрөрман, сиздер сүйгөн музыка телеканалында Муз Лайф программасы старт алды. Бүгүн күнгө жума, демек биз адаттагыдай жапжаң клиптердин презентациясын камдап койдук. Андыктан бул ушунча алдыдагы 1 саат бою экрандан эч кайда алыстабаңыз деп кызматка келген мен Айзада Кубанычбек кызы. Жалпыңыздарды кош келиңиздер дейин дагы катарыбызга жапжаң клипти кошуп алууга даярбыз. Биздин музыка телеканалынын фонотекасына дебюту намы менен кыздын сыры ыры кошулду. Улкан Исакова кабыл алып коюңуздар, андан соң кайрадан көрүшөбүз. Музыка телеканалында жаңы клип. Кубан Аманбаев, Мирзат Темирбеков. Кайдасың? Кайдасың? Жарыгымды издеймин, кайдасың? Дарыгыңды билбеймин, кайдасың? Караныңды издеймин, жарыгым азыр жаным, кайдасың? Музыка телеканалынан биринчилерден болуп көрүңүз.
24 саат бою сиздин табиттеги мыкты ырлар менен ар дайым кубандырган сүйүктүү музыка телеканалыңызда Музлайф программасы старт алды. Биз болсо бүгүнкү күндүн эсебинен алгачкы конокторубузду тааныштырып алууга даярбыз. Жапжаңы клип менен биздин студия кыргызымдын таланттуу чыган мырзалары Кубан Аманбаев жана Мирзат Темирбеков. Кош келдиңиздер. Саламатсыздарбы? Кош келдик. Амандашып алсаңыздар болот. Саламатсыздарбы? Кутмандуу кушоо кечиңиздер менен. Саламатсыздарбы? Көргөнүзгө кубанычтабыз. Жаңы клип кут болсун. Рахмат. Келиңиздер анда клип ыр жөнүндө кененирээк сүйлөшөлү. Мирзат байке, келиңиз, сиз баштаңыз. Бул ырдын сөз обону Улан Осмон уулуга таандык. Клип тарткан клипмейкер Баяман Осмонов. Сценарий болсо бизде Замандаштар деген группа бар. Ошол жактагы WhatsApp'ын администратор бар. Ошол жерде Нурбек Арстанбеков деген ошол жазган. Клип өзү оор жанрга кирбейт, жеңил эле. Бул чыгарманы биз даярдаганга 1 жылдын жүзү болду, ырдын өзүнчө. Эмнеге анча көп убакыт талап кылдыңдар? Негизи убакыт сааты чыкмайынча ушундай болот экен. Аябай аракет кылып аттык. Убакыт сааты чыгып 1 жылдан бери ошо ыр сандыгыбызда сакталып турган чыгармалардын бири болчу. Кайдасың деген дуэтибиз. Анан жакынкы күндөрдө ошо клип тартып, жакшы деңгээлде сиздердин эфириңиздерге алып келип калдык, Кудай буйрса. Буга чейин сиздер соло ырдап жүрчүңүздөр. Ооба. Бул алгачкы дуэт, э? Ооба. Эмне себептен экөөңүздөр? Бул чыгарма негизи Мирзат Темирбеков байкебизге таандык болчу. Анан ыр жагып калып, мага кусканда байкем. Анан мага жагып калып, мен сунуштагам. Экөөбүз дуэт ырдайлы, дуэтке ылайыктуу эле чыгарма экен деп, анан менин сунушумду ошо экөөбүз четке какпай, экөөбүз биргеликте иштеп чыгып, ырдап калдык десек болот. Андай болот го, ар бир дуэт эле дароо эле бардык нерсе болуп кетпейт. Үндөрдөн кээ бирде туура келбестиктер болуп, кээ бир жери окшошпой, же болбосо ойлор окшошпой дегендей. Сиздерде андай болгон жокпу? Бизде андай деле болгон жок. Андай деле кыйынчылык болгон жок. Бул ыр өзү негизи жеңил эле ырларга кирет. Аябай деле оор эмес. И заманбап десем да болот да, кичине сөздөрү, огону. Анан экөөбүздүн тең үнүбүз, тембрыбыз аябай деле аралыгы алыс эмес. Жакын, ошон үчүн биз ырдап, бирөөбүз экинчи куплеттен кийин экинчи голос алып, бирөө основной голосту ырдап, жеңил эле болду. Демек бардыгын ынтымактуу бөлүшүп алган экенсиздер да. Ал эми клип тарттырганда каржы маселесинде ынтымактуу эле бөлүштүңүздөрбү? Ооба, албетте. Урушпай, талашпай. Канча кетти клипке? Ал сыр эле болсун, а? Негизи эми жакшы эле кетет. Жакшы эле кетти. Эми жакшы дегенде ар кимдин түшүнүгү ар башкача болот да. Мисалы үчүн так ушул клипке канча каражат кетти? Так айтканда эми болжол менен деле айтсак болот. болжол менен Сиз эсептеп атат окшойсуз, э? эсептеп атам. Калькуляторду алып чыкпай эле коеюн, Алып чыгып бериңиз, эч нерсе болбойт. О, жанагы Так, тизмекти тиге деле мынча алып кандай- чыгыңыз. анда көрүүчүлөр ойлоп калышы мүмкүн, бул такыр эле математика барган эмес окшойт. Тизмекти алып чыгыңыз. Буга бул баланча түкүнчө деген анын баарын кошуп. Но эми примерно $1000 тегереги деп койсок болот. Демек ошонун бардыгына актерлор дагы, режиссер дагы, оператор бардыгы Бардыгы кетти. бар десек. Жакшы, анан эң алгач эле клип даяр болуп туруп көргөндө сиздерде кандай сезимдер болду жана биринчи сынчыңар, биринчи көрөрманыңар ким болду? Сиз айтыңызчы, кимге көргөздүңүз биринчи? Биринчи жакын досторго көрсөткөм. Биринчи эле негизи ушу Улан Осмон уулунун өзүнө көргөздүм. Көргөзсөм, жакшы болуптур, аябай сонун жеңил, өтө деле татаал болуптур, жакшы болуптур, жакты, молодец, эми эфирлерге бергиле, иштегиле деп. Ошо жакшы эле комментарий беришти. Бирөөнү эле көрсөттүм, башка эч кимге деле көргөзө Эч ким көрө элек. Аз чогуу көрүшөт. Сизчи, Кубан мырза? Мен эң биринчи негизи менин клиптериме эң эле кандай десем, кыйын мындай майдан нерседен бери көңүл бурган сынчы өзүмдүн клибимечи. Өзүм аябай көп нерсени кыйын билген кишидей, ар бир деталынан бери карап, мен мондай түшүп калыптырмын, кичине оозумду чоңураак ачып коюптурмун деген адамдардын кичине катарына кирем да. Туура менимче.
өзүм карап атып анан Мирзат байкеме жөнөттүм. Негизи мага келген да биринчи. Анан Мирзат байкеме жөнөттүм. Анан кандай болуптур деп өкүлчүдөн сурасам, жакшы эле болуптур, сонун эле болуптур деди. Анан жакшы болсо, главный эми сизге жакса, анда мага деле жагат. Эми баарыбыз экөөбүз бир Соңдупай калдыңызбы жана жерлердин? Эми балким көрүүчүлөргө жагышы мүмкүн, бирок өзүңө ошондой сезиле берет экен да. Мындайча айтканда самокритика күчтүү болот. өзүң эле мисалы ырдап аткан жерлерин бир жерлерин жакпай кала берет. Мисалы ар кандай нюанстар болот экен. Бирок мындай болду, ушул кадрды башкага алмаштырсак болобу деп таптакыр алып салган кадрлар. Андай кылып деле сунуштаган жокмун, анткени буга чейин айтып өткөн биздин оператор Байман Осмонов, ал эми Кыргызстандагы эң эле күчтүү клипмейкерлердин өзүнүн ишин мыкты билген жигиттерден да. Анан ал кишиге бул кадрды алмаштыр, тигиндей кыл деп мен буга чейин деле клип иштешип жүрөбүз, бирок сунуштаганым жок да. Ал өзүмдүн эле кемчилигим деп койдум. Эмкиде оңдош керек экен деп эле. Өзүм үчүн сабак катары. Анан жана сюжет дегенде, сценарий дегенде сиз группанын администратору жазды дедиңиз. Ошондо кайсы группанын? Өзүбүздүн WhatsApp замандаштар деген группабыз бар. Аякта ким бар? Аякта актерлор бар, кудулдар бар, ырчылар бар, чорчулар бар. Ошондо аты жөнү барбы ал администратордун? Ооба, Нурбек Арстанбеков деген. Көп биздин жанакы кудулдардын, ырчылардын көп сындайт. Сыноочу да. Анан өзүнө жаздырал дедиңиздер. Анан өзү Кубан экөөбүз отуруп калдык, үйүнө чайга чакырып калды. Үйүнө барып калсак, анан ушундай ыр угуп жүргөн да, ушуларга клип тарталы деп атабыз. Кандай оюң бар деп калса, отуруп калсак эле сүйлөшүп калды. Мындай минтип эле тартып коюш керек экен, автобусту алып туруп эле. Автобустун ичинде болгон эле окуя кылып коюш керек экен деп калды. Анан момдай кылыш керек деп. Баяманга бардык, Баяманга ушундай эле кылбайлы десем, Баяманда ырды угуптур деп. Все түшүндүкмүн деди. Бул ырдын өзү негизи башынан аягына чейин кайдасың дей берип эле бүтүп калат да. Сон кенде. Мен аманатым. Сөздөрдүн баары эле мындай көбүнчөсү кайдасың, азыр буюрсайм алдыда угасыздарбы? Кайталанган, издейт, сагынат, ошонун баары камтылган да ичинде. А башка каармандардычы кимдер аткарды, сиздер тандадыңыздарбы? Ооба, биз тандадык. Башка каармандарды же атайын буга чейин көздөп клип тартсам ушуларды тартам деп жүргөндөр бар беле? Жок, биз замандаштар группасы атпайбызбы? Аман Турмусаев мисалы актер, ошо өзүбүздө. Керектилерди шашып атпайын. Бирок ошо тилекке каршы мен жокмун ошол группада десең. Буюрса бүгүн кошпойм. Кошпой ал, сөзсүз кошобуз. Клипте дагы бир кызык окуя болду. Айтып өтсөм болот, Сөзсүз айтыңыз. Клип тартып атабыз. Бир күн тарттык сюжетин. Автобуста тартып, бүтүп баарын. Анан экөөбүз студиядан ырдамакпыз. Студиядан барып ырдадык. Баары жакшы болду, уже бүттүк, клипти жыйынтыктадык деп кеттик. Анан кеткенден кийин эле Мирзат байкем кайра чалды магачы. Что-то мен ачкиси жок ырдап койдум окшойт депчи. Анан бул киши постоянно ачки менен ырдайт да, өзү стили өзү ошондой. Ооба, негизи ачки. Чач жасаганыңыздын да стили ушундай. Ошондой. Ооба. Анан ачкиси жок ырдап койдум окшойт. Мен кандай болдум, кадрдан кандай чыгып калдым, сен телефонуңа тартып атпадык беле деп. Анан мен да карап туруп, бир аз критика кылып айтып койдум. Кичине көздөрүңүз башкача болуп калды деп. Сиз ошону бекер кылыпсыздар. Анан ошол күнү түнү менен ойлонуп таң атканча уктап атыптыр дагы, анан эртеси күнү кайра мага байланышып атпайбы. Экөөбүз ырдаганды кайра тарталы депчи. Анан мен кече бекер эле айттырмын дедим да ойлондум. Кайра тартпадык. Анан 2 күндөн кийин кайра Баяманга сүйлөшүп, анан студияны кайра ижарасын төлөп алып, ачкини тагынып, бир ачки үчүн. Бир ачки үчүн Бирок эми стиль деген нерсе албетте түшүнүш керек, кабыл алыш керек. Анан эми жогоруда айткандай эле өзгөчө кызыктарга бай клипти калың элге жарыялоочу убакыттар келиптир. Келиңиздер, анда өз сөзүңүздөр менен жарыялап өтүңүздөр. Ооба, урматтуу замандаштар, көрүүчүлөр, ошо биздин кайдасың деген чыгармабызды көрүп, өз оюңуздарды, пикириңиздерди калтырып, музыка каналынан алыстабай, ошо биринчилерден болуп көрүңүздөр демекчибиз. Мен да Кошуласыз. Анда сиздерге чоң рахмат айталы. Дал ушул чыгарма көптөгөн көрөрмандардын жүрөгүнөн түнүк табат деп ишеничтебиз. Сиздерге чыгармачылык ийгиликтер, дагы да болсо көптөгөн чыгармалар жаратып, студиябызга байма-бай келип туруңуздар дейли. Дагы ардактуу көрөрмандар, биринчилерден болуп музыка телеканалында жапжаңы клип Кубан Аманбаев, Мирзат Темирбековдон «Кайдасың» кабыл алып коюңуздар.
сезимим жан дүйнөм жаралап кеткенсиң жаным кайрадан мен дагы сени издеп келемин өмүрдө өзүңсүң мени арбаган кайдасың кеттиң жүрөк жаралап кайдасың махаббатым аманат кайдасың жаным менин табылбай жарыгым азыр жаным кайдасың жарыгым издедим өзүңдү талыкпай бүттүн дүйнөнү аралап бир жолу көрүнүп кайрадан бөлүнүп кеттиң сен жүрөк жаралап кайдасың жаным неден тарындың кайдасың көргүм келип сагындым кайдасың бир өзүңө багындым жарыгым азыр жаным кайдасың кайдасың жарыгым деп издеймин кайдасың дарегиңди билбеймин кайдасың караныңды издеймин жарыгым азыр жаным кайдасың жаралап кайдасың махаббатым аманат кайдасың жаным сени таба албай жарыгым азыр жаным кайдасың кайдасың жарыгым деп издеймин кайдасың дарегиңди билбеймин кайдасың караныңды издеймин жарыгым азыр жаным кайдасың Музыка телеканалында жаңы клип. Байел жана Элизат. Акчаң барбы? Бар вакча? Кандай? Бар вакча. Пай-пай. Көп болсо керек го. Биз үчүн жетет го. Анда мен чыгайын. Акылдуу күнайын. Музыка телеканалынан биринчилерден болуп көрүңүз. Замандын талабына ылайык мыкты музыканын түгөнгүс булагы болгон сүйүктүү музыка телеканалыбызда Муз Лайф программасы уланууда. Азыр дал ушул мүнөттөрдө дагы бир жаңы клипти назарыңыздарга салууга даярбыз. Тамашалуу чыгармалардын бири да десек болот. Акчаң барбы деген аталышта Байел жана Элизаттан жаңы эмгекти кабыл алыңыздар дагы андан соң кийинки коногубуз менен да таанышабыз. Махаббатым угасыңбы жүрөгү бош менде жаңга же турмушка чыгасыңбы карап көрчү кандай баймын менден артык таба албайсың сүйүм айтып кайталаймын менден артык таба албайсың Бар вакча? Кандай? Бар вакча. Бар Көп болсо керек го. Биз үчүн жетет го. Анда мен чыгайын. Акылдуу күнайын. Үй алабыз, мал багабыз, тамак жасап караймын. Жакшы жашап шаттанабыз, акчаны мен санаймын. Кайгы билбей жыргап жашап каалаганым аткарамын. Жолдошумдун байлыгына жүйөк кийип мактанамын. Бар вакча? Кандай? Бар вакча. Пай-пай. Көп болсо керек го. Биз үчүн жетет го. Хоп анда чыгайын. Кылыктуу күнайын.
сени гана тандадым, турмуш куруп сени менен жашаганга даярмын. Кандай сонун жарашууда, жан дүйнөбүз гүл ачууда, баары бизди карашууда, жан дүйнөбүз гүл ачууда. Бар бакча? Кандай? Бар бакча? Бар. Көп болсо керек о, Биз үчүн жетет го, анда мен чыгайын. акылдуу күн айым. Бар бакча? Кандай? Бар бакча? Бай. Көп болсо керек о, Биз үчүн жетет го, анда мен чыгайын. акылдуу күн айым. Музыка телеканалында жаңы клип. Керемет Сабыржан кызы «Сагыныч». Жараланып сагынычым, жазылбайт котарынычым, жалгыздык жанга баткан убагым. Музыка телеканалынан биринчилерден болуп көрүңүз. Жума күндүн кечинде жанга жагарлык мыкты музыканы тартылган сүйүктүү музыка телеканалыңызда Музлайв программасы уланууда. Бизде болсо кийинки коногубуз бар. Жан дүйнөсүндө ургуштаган кубанычым менен студияга кирип келген сүйүктүү кесиптешибиз кыргызымдын дагы бир жаркылдаган таланттуу кызы керемет Сабыржан кызы. Кош келдиңиз. Чоң рахмат, кандайсыздар? Саламатсыздарбы, урматтуу теле көрүүчүлөр, музыка телеканалынын күйөрмандары. Сиздер менен ушул обо аркылуу көрүшүп жатканыма аябай кубанычтамын чын эле. Биз да көргөнүзгө кубанычтабыз, ардактуу көрөрман. Эске салсак, керемет айым эртең менен сиздерди таң атпай ойготуп келет эмеспи? Ооба. Эми бул студияда конок катары жаңы клип менен келиңиз, эми кененирээк клип туурасында сүйлөшөбүз. Негизи ошол буга чейин ырдап, сахнага чыгып жүргөм, телеканалдагы ар кандай программаларда ырдап жүргөм, бирок биринчи жолу клип тартып, анан мамлекеттик телеканалга берген бул алгачкы эмгек болуп атат. Ошон үчүн менин сүйүнүчүмдө чек жок болуп атат чын эле. Негизи ошол клип деп айтканыбыз менен бир аз баягы ичинде сюжет жок. Студиядан ырдап тартылган. Эми бул алгачкы эмгек болгондуктан азырынча биздин баягы ыр күйөрмандары мындай туура түшүнүп кабыл алат деп ойлойм. Анткени сюжет менен клип тартуу деги эле бир өтө татаал жумуштардын бири. Ошондуктан азырынча колдон келгени ушул болуп атат. Бирок азыркы учурда Керемет ай байкасаңыздар, бул трековый деп айтып коюшат эми ырчылардын тили менен алганда. Ал стилде дагы көптөгөн ырлар азыр актуалдуу болуп жаткан учурда. Келиңиз эми ырга дагы токтололу. Дал ушул ыр сизге кадимкидей эле куп жарашып турат. Чоң рахмат. Ырды кандай, ким, эмнеден тандап калдыңыз? Ооба, сиз айткандай, ошол ыр үнүңүзгө аябай жарашыптыр. Сонун ырдаптырсыз деп айткан биздин жарандарды, жакындарымды угуп калып атам. Аябай рахмат. Анан өзүм бала кезден ошол ырга кызыгып, ырдагым келип, ушундай бир кичинеден болсо дагы алдыга кадам таштап, ыр тартууласам деген ойду, тилекти тилеп, анан ишти баштаганда эле ушул ырды негедир ырдагым келди да. Анан бул ырды биз бала кезде угуп чоңойгонбуз. Жийде тобу ырдачу. Андан кийин Бурул Арунова деген эстрада жылдызы ырдаган. Ал дагы жакшы күйөрмандарын, угармандарын тапкан. Мен алардан бир аз башкачараак кылып, гитара менен ырдагым келди. Ошо ырдайм дегенде эле ушул сагыныч ыры оюмдан эч кетпей койду да. Анан студияга барып, мыкты гитарист Бексултан мырза менен кеңешип, сүйлөшүп, анан аны жаздырып, анан бул ырды ырдаганыма 2 жыл болуп калды. Демек буга чейин ырдап жүргөн экенсиз, күйөрмандардын жок, жүрөгүнө сиңген ыр. Жок, бул ырды мен ырдап жаздырып коюп эле өзүмдөн чыгарган эмесмин. Баягы эч кимге ырдаган да эмесмин. Видеосун тартып чыгара элек болчумун да, мындай видео менен чогуу чыгарайын деп жүргөм.
Анан ушуларды ырдап калдым. Анан автору ким болду экен деп сураштырып баштасам, Алтынбек Алымовдук экен. Ошондуктан мен эфир аркылуу Кыргыздын таланттуулуу обончу Алтынбек Алымов агайыбызга ыраазычылык билдиргим келет. Мен ал кишинин өзүнө да жолуктум. Өзүнөн уруксат алдым. Анан аябай сүйүүнү менен кабыл алды. Ошентип анан бул ырды ошо гитара менен ырдап калдым. Анан видеосун кандай кылып тартсам деп жай болду, жаз болду, күз болду. Анан буйруп кышта тарттым. Анан сиздерге тартуулай турган учур ушул мезгилге буйруптур. Аябай таң калдым, негизи ырдын деле чыгып кетиши татаал болот экен. Анан ыр демекчи жогоруда айтып калдыңыз, бул чыгарма көптөгөн ырчыларыбыз ырдап келген. Анан Ооба. дал ошол учурда бул кандайдыр бир жоопкерчилик жаратпадыбы сизди? Ооба, жоопкерчилик. Ырдаганда кандай кабыл алышат деген ой болдубу? Туура, анткени Жийде тобу дагы башкача стилде ырдаган. Бурул Арунованыкы дагы абдан жакшы чыккан. Ал жакшы мындай клип менен, сюжет менен чыгарган. А мен башка аспаптарды кошпой же аранжировка жасатпай, таза гитара менен мындай жан дүйнөмдөн кандай чыкса ошондой бир жөнөкөй кылып элге жеткиргим келди да. Эң сонун ыр даяр болду, клип даяр болду. Алгачкы көрөрманыңыз ким болду? Алгачкы Кимге көргөздүңүз, кимге угуздуңуз? Эми бул ыр жаратып атканда, аны жаздырып атканда албетте аны бөпөстөйсүң, асырайсың. Эң биринчи көрөрмандын сөзү ушунчалык маанилүү болот эмеспи? Андан аркы ошол ырдын жүрүшүнө, сиздин маанайыңызга дегендей. Ооба. Мен ошо чыгармачылыкка жакын эже курбуларым бар. Аларга биринчи ирет көрсөтөм. Мисалы, кандай клип тартабыз, кайсы жерден тартабыз, кандай стилде тандайбыз дегенде ошол эжелер менен кеңешип турам. Анан сөзсүз түрдө ал эмгек даяр болгондон кийин ошол эжелериме көрсөттүм чын эле. Анан алар жакшы бааларын беришти, канат байлап калдым кадимкидей шыктандырышты. Анан ошол бүгүн эми телекөрүүчүлөргө сунуштайын деп келип калдым. Эң сонун. Сиздин кубанычыңызды да биз дагы бөлүшүүгө даярбыз. Анан бул сиздин негизи жаздырган канчанчы ырыңыз болду? Негизи ырдап жалпы бир 10 жылдан ашык убакыттан бери ырдап келатам да. Сиз ошондо алып баруучулук менен ырчылыкты бирдей эле аркалап келаткан экенсиз. Ооба. Алып баруучу болгонго чейин мен ырдагым келчү аябай. Бирок апам айтып калды, сен биринчи алып баруучулук кесипти танда, анан мүмкүнчүлүк өзү эле жаралат, ырдай бересиң депчи. Анан апамдын кеңеши менен кастинг аркылуу ошо телеканалга келип калгам. Андан кийин алып баруучу болуп жүрүп, анан ошол өнөр дүйнөсүнөн өнөр адамдар менен жакын таанышып калдым. А сен ырдайт турбайсыңбы? Кел экөөбүз дуэт ырдайбыз деп анан Алтынбек Каленов мырза менен, Түмөнбай Колдошов агай менен, Сыймык Бейшекеев агай менен дуэт ырдагам. Алар мени чоң сахнага алып чыгышты, концерттерине катыштырышты. Алар менен ошол жакшы бир чыгармачылык сапарларда болдум. Анан кийин ошол бирок эмнегедир мындай ошол ырдын артынан түшүп, аябай аракет кылып кете алган жокмун да. Анткени мен ырчылардын эмгегин, түйшүгүн аябай түшүндүм. Анткени бир эле жөнөкөй клип тартыш үчүн абдан чоң команда иштеди. Ооба. Байкасаңыз, ал жерде аябай бир чоң аранжировка жок, аябай чоң бир деңгээлдеги клип эмес, бирок ошондой болсо дагы бир 10го жакын адамдын эмгеги салымы болду да. Анан мен ушундан улам ойлодум, ырчылардын эмгеги, түйшүгү аябай көп экен депчи. Болбосо 3 мүнөттүк эмгекте Туура. коет, канча миллиондогон көрөрмандар, бирок анын артында канчалаган эмгектер, күндөр, түндөр бар экен, унутпаңыздар дейли дагы. Мен сизге келиңиз, анда ушул миллиондогон аудиториянын алдында өзүңүз кубанычтуу презентацияңызды аркалап өтүңүз. Сүйүктүү телекөрүүчүлөр, ыр күйөрмандары, ошентип көптөн күткөн мүнөттөр жакындап келди. Болгондо дагы мамлекеттик каналдын, улуттук каналдын, музыка телеканалынын Muz Life программасынан биздин ошол Сагыныч аттуу чыгарманын видео клибин көрсөтүү алдында турабыз. Абдан толкунданып турам. Буюрса сиздерге жагат деп мен ойлойм жана тилек кылам. Жакшы кабыл алып, колдоп бериңиздер. Анткени мындан кийинки чыгармачылыгыма дем болсун, шык болсун. Себеби дегенде чыгармачыл адамга ушул колдоо аябай маанилүү экен. Мындан ары өзүмө сөз бердим, 2026 жылы жакшы эмгек кылайын. Анткени бир эжем айтып калды,
бул учурда өтөт, жаштыгыңда өтөт, ырдашың керек деп жаңсыңардай мен чыгармачылыкка кириштим. Болгону сиздер колдоп бериңиздер. Эң сонун сөздөр, ар бир сөзүңүз көрөрмандын жүрөгүнөн жетти деген ойдобуз. Биз сизди дагы бир жолу куттуктайбыз. Ушул чыгармачылыкка жеңди түрөө киришкениңиз, андан дагы майын чыгара жараткан мыкты эмгектер менен дагы да болсо күтөбүз. Чыгармачылык ийгиликтер. Ардактуу көрөрмандар, ал эми экранга жакыныраак келиңиздер, сиздер үчүн Музыка телеканалында жапжаңа клип Керемет Сабыржан кызы Сагыныч кабыл алып коюңуздар. Сырлар сактап ортобузду, сынашабыз айтпай ойду, салкын гана учурашып, саламдашып кысып колду, сагынычым батпай ичке, сана тартам күнү кечке, сага гана жараланып сагынычым, жазылбайт котарынычым, жалгыздык жанга баткан убагым, сыйлаган сыдырым жел, сыйкырлап сүйүп өздү бер, махаббатым бугум толу, аяздуу мен муздак жерден, сезим күлүшү толу, сагынычка жерпеченден, кыялымда сага келем, түшүк тартып сагынычтан, жарышамын күтүүмеден, жараланып сагынычым, жазылбайт котарынычым, жалгыздык жанга баткан убагым, сыйлаган сыдырым жел, сыйкырлап сүйүп үздү бер, махаббатымдан алыс турамын. Сыйлаган сыдырым жел, сыйкырлап сүйүп үздү бер, махаббатымдан алыс турамын. Музлай программасы дагы да болсо ар бириңиздерге мыкты көз ирмемдер менен, жан дүйнөгө жагарлык чыгармалар менен бөлүшүүгө даяр. Менде болсо кийинки коногубуз бар. Атайын нарыңдан бери келген кыргызымдын дагы бир таланттуу ырчы айымы, режиссер, маданияттын мыкты кызматкери Тилекгүл Абылова. Кош келдиңиз. Саламатсыздар. Көргөнүзгө кубанычтабыз. Менен урматтуу Муз каналдын көрүүчүлөрү жана жалпы жамааты, мен да сиздерге келгениме чоң кубанычтамын. Бар болуңуздар. Жаңырыңыз кут болсун, жаңы клип кут болсун. Билиңиз, эми ушул калың элдин алдында презентация кылардын алдын келиңиз, эми баяндай өтөлү. Буюрса, мен да ушу кыргыздын баалуулуктарын жайылтууга бир аз болсо да өз салымды кошоюн дегендей ушул клибимдин аркасынан түшүнсө керек. Меники ыр түшүндүрө албайтым да, бантемер ырда эмес, меники бийде эмес, меники накта композицияда ошо ыры да бар, бий да бар, ошол жерде кара сөзү да бар, тарбиясы да бар, кыргыздын маданияты да бар, саркеч кийими да бар. Кыскасы баарын камтыганга
аракет кылдык. Ошо уз эне деп аталыптыр. Уз эне ошо биздин кыргыз энелерибиздин баары эле уз деп эсептесек болот. Буга чейинки эми азыр эле баягы көп ийне кармабай калдык го. Ушуга чейин кыргыз энелери баардыгы уз болсо керек. Ошондон улам ошо кыргыздын баалуулуктарын даңазалап ошону чагылдырайын дедим да. Ошо уз эне ийик бий деп атадым. Себеби кыргыздын баалуулуктарын ушундай бир иш чараларда гана көрсөтө турган болуп калдык. Мурда биздин кыргыз элибиздин жашоосунда байма бай колдоно турган нерсенин баардыгы биз азыр чоң иш чарада момундай болчу деп баягы болбосо бир музейлерден эле көрө турган болуп калдык. Ошондуктан мен ушуну бий аркылуу болсо да жайылтып бир салымды кошоюн деген таризде ушуну баары. Ийик бий деп калдыңыз. Демек ал жакта ийиктин коштоосундагы элементтер колдонулабы? Же бул сөзсүз. Бул бийдин автору ким койгон? Ошону да айта кетсеңиз. Чоң рахмат. Бул ийик бийдин автору өзүм дебейинби? Себеби мен апам бала кезде эле ушу ийикти аябай сонун ийрип отурчудан мен карап отуруп апам аябай суктанчумун. Анда аябай бала экенмин. Кийин дагы ийик иргендерди карасам, бул ийик ийрип отуруу бул өзүнчө эле бий экенин мен байкадым да. Ар бир кыймылы бий экен. Ушунчалык аял затынын кыймылы сулуу болуп, ар бир ийирген сайын, миткен сайын колдорун көтөрүп, кайра түшүрүп, бүт эле бий экен. Анан бир маалда жипти түрүп баштайт мындай кылыпчы. Анысы деле бий экен. Апей, бул деген бий турбайбы деп. Анан эмне үчүн бана биздин мисалы көчмөндөр оюнда миң комузчу комузубузду даңазалап кандай көрүндү ушунчалык чоң масса менен. Анан менде ошондо ой келди. Ушул эмени мен чыгара берейин, аябай кыйратып салдым дегенден алысмын. Бул идея деп ойлосок болот да. Анан муну ошо көчмөндөр оюну сыяктуу бир чоң массалык иш чараларда биз ушу миң деген сандаган кыз келиндерди кыргыз кийинтип алып ушундай ийикти бийлетип баягы бийчилерибиз да жардам берсе бийге. Бул жерде ийиктин өзүнүн эле иштеп аткан нерсеси кыймыл эле бий болуп атат да. Ага дагы бийчилер дагы кыймыл корсо андан да сонун көрктүү болобу деген оюм бар да. Абдан сонун идея экен. Албетте. Байкоо экен чындыгында. Андыгында дагы илгери биздин энелерибиз эч качан баланча күн чогулгула, мен ошол күн тарбиялык саат өтөм деген болбоптур да кыргыз элинде. Ошо оокат кылып атып эле, иш кылып атып эле, мисалы гүлүн сабап атып, кийиз жазап, ийик ийрип атып эле кыз келиндерин тарбияга салып койгон экен. Анан ошо нукка дагы ушу иш менен кылчу экен да, анан ошону эле айтып коеюн деген клип. Ардактуу көрөрмандар, кыргызымдын тарыхын өзгөчө биздин сүйүктүү апаларыбыздын колдон төгүлгөн уз энелерибиздин ар бир ийик ийгендеги кыймылын бийге салып, аны бир толук чыгармага жараткан инсан азыр бүгүн биздин студияда. Келиңиз, 2-3 сөз менен калың элдин алдында презентациялап өтүңүз, анан дароо элди күттүрбөй клипке назар салалы. Чоң рахмат. Анда эмес, ушул клиптин музыкасы мен даяр музыкадан эле алдым. Композитор Жээнбеков, Мырзали Жээнбековдун музыкасын коштодум. Сөзүм болсо Марскүл Абылова деп менин бир тууган эжем акын. Ошого заказ бердим. Ушул сыяктуу сөздөрдү жазып бериңиз деп. Тарткан болсо Азат Сентимишев деген жигит тартты. Андан сырткары мен өзүм ошо Нарын Мусабаев атындагы маданият үйүндө иштейм. Ошол жердин жетекчиси Нуева Жумагүл деген эже баягы үн коштогондоруна жардам берди. Андан сырткары ошо өзүмдүн эле айылымдагы, куланак учкун айылымдагы кыз келиндер, өзүмдүн жеңелерим, бир тууган өзүмдүн айылдаш жеңелерим ошо бир жуманын ичинде формаларды тигишип өз колу менен ушундай жардам беришти. Ошентип клип чыгып калды. Демек канчалаган инсандардын эмгеги менен жаралган мыкты жапжаңы чыгарманы ардактуу көрөрмандар алдыңыздарга салууга даярбыз. Анда Тилекул Абылова сиздер үчүн уз эне жапжаң эмгекти каалаңыздар. Кылымдан кылым карыткан зор орду бар тарыхтан, арулап жүрөм кыргызым, түндүктөн түтүн булатып, коломтого жагып шам,
ошол күндөн ушул күн тоо бузулуп сай болду, сай бузулуп тоо болду. Калдайып жаткан кара жер, кайсы жериң соо болду. Кыргызым оңой эл эмес, эч бир элден кем эмес. Карап көрчү тарыхтан. Энеке, мен да сиздин ийгиңизде чимирилгим келип жатат. О, кагылайын кыздарым. Ансыз да ийиктей имерилген, жибектей созолонгон кыз болуп чоңоюп келе жатасыңар. Кыз бала энеге жакын болгондой, ийик да аял кишиге абдан жакын. Биздин күнүмдүк турмушубузга керектүү нерселердин баарысына ийиктин чоң жардамы бар. Мына жашаган боз үйүбүз, буюм теримибиз, атүгүл кийген кийимдерибизде дагы ийиктин чоң жардамы болот. Ийикти ирип жатканда аял затынын сулуулугу, ийкемдүүлүгү, адептүүлүгү, кыймыл аракети өтө керемет да жагымдуу. Илгертеден энелерибиз мына кыздарын ийиритип туруп, кыз кишинин мүнөзүн, адебин, жөндөмүн сынашкан экен. Аздектеп кызды таптаган, эч качан катуу айтпаган. Ийкемдүү бол деп ийиктей илгертеден көп айткан. Узене, кыргыз эне, узене, кыргыз эне, узене. Эне адебин ийиктен ирип жатып жаттаган. Эркекке таандык кийимдин этегинен дагы баспаган. Узене, кыргыз эне, узене, кыргыз эне, узене. Байыркы эл деп табылган, жип шуусу малдын жалынан. Ак жүнүн оң сол чыйратып, көйкөлдө көйнөк жамынган. Кыздын көркү жүзүндө ак мата кебес үзүлмө, чимирип турса ийикти, энеси уус дейт үйүндө. Арене айтып кызына кыргызды улук кылды да, кайната ордун тепсетпей, урпагын манас кылды да. Узене, узене, кыргыз эне, узене,
Музыка телеканалында эксклюзив. Назира Тоқонова, «Бир тууганым». Сөзү Нуржамал Калмаматова, обону Жазгүл Жумаканова. Бир тууганым, коргоп турган, колдоп турган тууарым. Бир тууганым менин кымбат. Музыка телеканалынан биринчилерден болуп көрүңүз. Мыкты музыканы ар дайым сиздин жүрөктөргө жеткире жаңыртып турган музыка телеканалында Музлай программасы уланууда. Ардактуу көрөрман, бүгүн биздин музыкалык капчык уламдан улам байып жаткан учуру себеп дегенде кийинки коногубуз бар. Жапчаңы эксклюзив клип менен бизге конокко келген Назира Тоқонова. Бардыгыбыз билебиз, кыргызымдын өзгөчө мукам үндү ырчы айымы жана ошондой эле Токтогул Сатылганов атындагы улуттук филармониясынын солисткасы. Кош келдиңиз. Саламатсызбы? Кош келдик. Көргөнүзгө кубанычтабыз. Чоң рахмат. Мен да сиздердин ушул куттуу студияңыздарда аба элдер менен байланыш көпүрө болуп жүрөсүздөр. Ушул куттуу студияңыздарга келгениме мен да абдан кубанычтамын. Биз да кубанычтабыз. Анан Назира Тоқонова десе эле ар бир сүйүүнүн, махабаттын саундтреки болчу чыгармаларды угуп көнүп калган экенбиз. Бул ирет «Бир тууганым» деген чыгарма экен. Куттуктайбыз. Чоң рахмат. Эми чыгарма туурасында кененирээк кеп кылалы. Чыгарма тууралуу кеп кыла турган болсом, бул ырдын обонун Жазгүл Жумаканова эжекебиз жазып берди. Жазгүл эжеге мен мындан 3 жыл мурун кайрылгам, мага бир сонун ыр жазып бериңизчи депчи. Бирок темасын айткан эмесмин да. Бирок былтыр 2025-ке буйруптур. Эже экөөбүз тыгыз байланышта болуп, анан эжеге айтып калдым. Эже, мен ырларымдын көпчүлүгү ушул сүйүү жөнүндө экен. Мага бир тууган же болбосо кыргыз жери жөнүндө жазып бериңиз десем эле, эже ушул Гүлжамал Калмаматова эжекебиздин тексттерин тандап көрүп, анан ушул текстти мага сунуштады. Анан баягы «Бир тууганым» деп ошол ырды тандап алдым. Өзүм дагы ойлоп көрсөм, чындап эле сүйүү темасына көп басым жасайт экенмин. Анан бул ирет ошо бир туугандарым үчүн арнагым келди. Анан ошол ырды жазып калдык. Буюрса. Келиңиз, клип жөнүндө сөз кылалы. Ким тартты, режиссеру ким, сценарий кимге таандык? Сценарий дагы, режиссеру дагы тарткан адам Бек Осмонов тартты. Сценарийди негизи башында мындай драматический кылалы деп атканбыз да. Жашоодо азыр кандай гана баягы учурлар болот анан бир тууган бир эле жакшылыкта сыналбастан оор күндөрдө да сыналсын деп негизи башка темада кылган жатканбыз да. Анан ойлонуп көрсөм, бир туугандарыма чалып айттым да, силер ушундай ролду аткара аласыңарбы депчи. Анан десек эле экөө тең, мен 3 бир туугандын ортончусумун. Анан кичүү иним дагы, улуу эжем дагы чалкасынан түшүп болбой коюшту. Жок, биз антип кыла албайбыз депчи. Анан эгерде мен ойлогондой сценарийди тартсак, анда мен бир туугандарым мен клипимде ойнобой калышмак да. Анан ошого байланыштуу анан мейличи бир мындай добрый эле бир клип кылалычы деп ойлоп. Сиздин оюңуз, идеяңыз кандай эле? Мен идеям мындай, жашоодо баягы ар кандай учурлар болот. Анан бир туугандын башына бир оор учур келип калып, ошол маалда бир тууганына кылган мээрими, жардамы, мындай ишенген, жөлөгү экенин билгизген бир ушундай бир эме кылалы дегенбиз да. Мындай оорураак болчу негизи сценарийчи. Алданып калып, үй маселеси боюнча балким алданып калып, анан үйсүз калып, балким бир туугандар жардам берип деген ушундай мааниде тартмакпыз да. Анан бир туугандарым тилекке каршы экөө тең баягы чыгармачылык адамдар эмес. Алыс, анан кийин экөө тең болбой коюшту. Анан баягы ушу бир туугандарымды менин клипимде көргүм келди. Бул биринчиден менин архивимде калат. Анан ушул бир туугандарыма арнап атайын. Ошол берки вариантын тартып калдык. Мындай жылуу атмосферада эле тартылды да, буюрса. Ошол. Кандай гана бактылуу бир туугандар. Азыр бизди көрүп атабы? Көрүп отурушат азыркы тапта. Азыр бир туугандарга бул арнаган клипиңизди ага кошумча жан дүйнөдөгү эң сонун сөздөрдү арнап өтөлү. Айтып коет го, ата энени, бир тууганды, кошунаны Кудай берет деп. Бир тууган бизге Кудайдын белеги деп
ооба чоң белеги деп билем. Анткени ата эне бизди кайрадан экинчи ирет бир тууганды кыла албайт. Ошон үчүн ушундай баягы ата энеме биринчиден эле аябай ыраазычылык билдирем. Мен ушундай бир тууганды кылгандарына. Анан бир туугандарым, мен силерди аябай жакшы көрөм. Силер менин таянар тоом, жөлөнөрүм, ишенгеним, таянычымсыңар. Ошол ушинтип айткым келет. Анан бир туугандарыбыз аман болсун. Баягы көзүбүз тирүүсүндө баардыгыбыз бири бирибизди сыйлашып өтөлү демекмин да. Эң сонун сөздөр айтылды. Бизди көрүп жаткан ар бир көрөрмандын бир тууган ар дайым жаныбызда жабыл болсун. Эч качан оорубай эле эң сонун мүнөттөрдө сиз айткандай сыйлашып эле. Ооба, сыйлашып. Жүрө берели дейли дагы. Келиңиз, эми клип канча күндө бүттү? Бир туугандарыңыз макул болду турабы? Ооба. Алар менен иштешип атканда мындай башкалар менен болгондо жумуштай эле болот. Бирок бир туугандар менен иштешкен кандай экен? Алар дагы биринчи жолу ушундай клипке тартылып аткандыгына байланыштуу толкундоо болду. Мисалы, кандай десем, менин жолдошум дагы чыгармачылыктан алыс адам. Негизи ушундай жактарга көндүрүү өтө кыйын. Анан аябай сурандым, эми бул менин клипим, келип тартылып берип койгула депчи. Берки өзүм бир туугандарым болсо, эми алар макул болушту. Баягы эмеден тарттык, кафеден тарттык. Ошол жака келип улам, чыгышып, улам киришип алар үчүн айтор бир аз толкундоо болду. Ал эми жалпысынан ошондо бул сиздин капчыктагы сүйүү темасынан сырткары эң алгачкы. Жок, негизи эне тууралуу өрүм бар. Негизи бирок көпчүлүгү сүйүү жөнүндө экен да, бүт баары. Бул калың элдин жүрөгүндө, кулагында Назира Токонова десе эле бул лирикалык чыгармалар. Ушунчалык лирикалык чыгармаларды коз үнүңүз менен жеткирип жүргөнүп калсак керек. Балким ошондо алгачкыбы деген таң калыштуу суроо болот. Ошондой, бирок көбүнчөсү менден ошо сүйүүдөн азап чектиңиз беле, эмнеге ушундай кайгылуу ырларды ырдайсыңар дейт да. Мен бул менин өзүмдүн ырдоодогу, баягы ыр тандоодогу стилим болсо керек деп ойлойм да. Ооба. Негизгисинде жашоомдо өзүм шайыр адаммын, кайгырбайм көп деле. Сөз берем дейсиз. Анан мунусунда ушундай жалпы эле менин бир туугандарым үчүн эмес, баардык жалпы бир туугандар үчүн. Дароо презентациялап өтүңүз анда. Бул ырдын сөзү Нуржамал Калмаматовага тандык, обону болсо Жазгүл Жумаканова эжекебиздин обонуна тандык, бир тууганым. Дал ушул чыгарманы азыр бир нече секундтардан соң экрандарга жаңыртууга даярбыз. Сизге болсо чыгармачылык ийгилик. Дагы бир жолу бул чыгарма көптөгөн кыргызымдын ар бир үй бүлөсүндө сонун уланбай-мабай жаңырып турган ырлардан болот деп ишенебиз. Чоң рахмат. Дагы да болсо сиздин ырларыңыз менен конокко күтөбүз. Кызмат болгон мен Айзада Кубанычбек кызы жалпыңыздарга эң мыкты эс алуу күндөрүн каалайм. Ал эми дал ушул мүнөттө биринчилерден болуп Музыка телеканалында эксклюзив клип сиздер үчүн Назира Токоновадан бир туугандарым, жалпы бир туугандар үчүн кабыл алып коюңуздар. Ömrüme şola çaçkan jarıgım, barkı beyik basıkım batasım, bir tuğanım işengenim jölөгüm, akılımdı toluktağan baylığım, bir tuğanım
берген